Senin ден соолугуң жакшы кезде жүздөгөн көйгөйлөр болот. Бирок ден соолугуң начарлаганда бир гана көйгөй калат. Бул чынында эле ушундай. Ошондуктан жашоодогу башка бардык аспектилерди түшүнүп, пландарды түзүүдөн, ийгиликке жетүүдөн жана күнүмдүк тапшырмаларды чечүүдөн мурун эң болбоду өз ден соолугуңду ойлошуң керек. Эгер денең соо болбосо, калган нерселер маанисин жоготот. Ошондуктан денең урмат менен мамиле кыл, ага кам көр, сүй, туура тамактандыр, бапесте жана анын баардыгын түшүн. Ден соолук бул сенде бар эң кымбат байлык. Медициналык көз караштан алганда, ден соолукту сактоонун негизги 3 түркүгү бар. Тазалоо, күчтөндүрүү жана тең салмактуу жашоо образы. Бүгүнкү күндө адамдар көбүнчө симптомду гана басаңдатууга аракет кылат, бирок себебин дарылоону унутуп калышат. Мындай жол организмди толугу менен айыктырбайт. Мисалы, Тибет медицинасында адам денеси энергиялардын жана элементтердин айкалышы катары каралат. Эгер бул элементтер, булар жер, от, суу тең салмактан чыкса, оорулар пайда болот. Ошондуктан алгач организмди тазалоо керек. Сүрүктөр менен гана канды тазалоо, бул кандын токтоп калуусун жоюп, энергиянын агымын ачат. Лимфаны тазалоо иммунитеттин жанданышына шарт түзөт. Бул өзгөчө теринин, ичеги карындын, бут колдун оорлошу менен байланышкан көйгөйлөрдө натыйжа алуу. Ички органдарды баланстоо Тибет медицинасы боюнча ар бир орган өзүнчө энергияны алып жүрөт. Апитерапия же фитотерапия аркылуу боор, бөйрөк, жүрөк системасы күчтөнөт. Андан соң гана күчтөндүрүү этаптары келет. Фитопрепараттар менен организмде жетишпеген витаминдер, микроэлементтер толукталат. Табигый ыкмалар бул химиясыз, терс таасирлерсиз. Мунун баары организмдин өзүн калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн ойготот. Тибет медицинасы адамдын жан дүйнөсү менен денесин бөлбөйт. Ар бир оорунун түп себеби бар. Ал жашоо образы, ой жүгүртүү, туура эмес тамактануу, кыймылсыз жашоо, чарчоо, энергия жетишсиздиги. Ошондуктан биринчи ден соолугуңузга кам көрүңүз.